Депутат тышкы карызды жөнөкөй жарандардын эсебинен төлөөнү сунуштады. Депутат Айнуру Алтыбаева жарандарды акча чогултууга жана өлкөнүн тышкы карызын, тактап айтканда Кытайга болгон карызды төлөөгө чакырат. Бул туурасында ал бүгүн 19 октябрда маалымат жыйынында билдирди. Парламентарий келечек үчүн деп аталган атайын акция уюштурду. Ал топтолгон каражат үчүн банк эсебин ачууну пландап жатат. Айнуру Алтыбаева бул демилге өзүнө таандык экендигин, келип түшкөн каражаттарды көзөмөлдөө үчүн элдик кеңеш байкоочулар тобу түзүлөрүн баса белгиледи. Депутат өзү айлык маянасынан 25.500 сом которууга даяр. Бул бийликтин өкүлүнүн тышкы карызын жөнөкөй жарандардын эсебинен төлөө боюнча биринчи аракет эмес. 2018-жылы Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган өкмөт мамлекетке жардам берүүнү каалагандардан каражат топтоо үчүн атайын эсеп ачууну сунуш кылган. Андан кийин көпчүлүк жарандар мамлекеттик карызды коррупционерлердин мүлкү менен төлөөнү сунушташты. Алмазбек Атамбаевдин тушунда 2 эсеп ачылган, сом жана доллар менен. 2012-жылы алар жабылган, акча каржы министрлигине которулган. Ошол эле учурда республиканын мамлекеттик карызы өсүүдө. 2020-жылдын июль айына карата ал 4,8 миллиард доллардан ашты жана бул өлкөнүн тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч. Бюджеттин тартыштыгы дагы өсүүдө. Жылдын аягына чейин болжол менен 400 миллион долларга жетиши мүмкүн. Кыргызстан акчанын көпчүлүк бөлүгү, жалпы соманын 43%-ын Кытайга карыз.